быйылкы жыл Кара-Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылы нормалына ошол атайын белгилеп, ошо биздин быйылкы мекеме ишканаларынын арасынан 10-чу спартакиадан өткөрүүнү пландаштырылган. Бүгүн ачылышы болуп атат. Бул дагы чоң бир спорттук иш-чара, улам уландан бир жакшы иш-чарага айланып, мекеме ишканалар арасында бир жакшы бир ийгиликке, ынтымакка, биримдикке, ден соолукту учурларга, дене тарбиянын менен спортту өнүктүрүүгө дагы бир чоң бир жакшы иш-чара болуш керек да. Жыл сайын бир спорттун түрлөрү да кошулуш керек. Бир 5-6 гана түр менен чектелбестен башка да катышыбыз керек. Муну күзүндө эмес, жазында да өткөрүп туруш керек. Bir жылда bir болгон эмес, эки жолу өткөрүп турсак деле, анткени баардыгыңыздар мамлекеттик, муниципалдык кызматта иштеп атасыздар. Бул денеге дагы, ден соолукка дагы өтө пайдалуу бир спартакиада болуш керек. Эң башкысы ошол бүгүнкү иш-чараны, бүгүнкү спорттук спартакиаданы баардыгыңыздарды биздин шаар башчыбыз Азамат Армановичтин атынан чын дилибизден куттуктайбыз. Bölümdün kalendарлык планына ылайык бүгүн ушул 26, 27, 28 сентябрь 3 күн ушу бюджеттик мекемелер арасында спорттун 7 түрү боюнча спартакиада башталды. Бүгүн волейбол менен теннис оюну болот. Ал эми эртеңден баштап стритбол, шахмат, тогуз коргоол, ал эми бүрсүгүндөн уже аркан тартыш кылып ошо менен жыйынтыктайбыз. Бул жерде баардык азыр шаар ичинде күч түзүмдөрүн гана кошкон жокпуз. Калган бюджеттик мекемелердин, ошондой эле техникум, КГУста окуу жайлардын баардыгынын командалары бар. Ар бир вид боюнча өзүнчө сыйлык, акчалай сыйлыктар, кубок, медалдар берилет. Ал эми жалпы командалык эсепте 3 кубок, анан аларга да акчалай сыйлыгы берилет. Жалпысынан бул иш-чарага 80 000 сом жергиликтүү бюджеттен каралган, ошол акчага өтүп жатат. Сыйлыктар 1-2, 3 места жалпы командалык эсепте 5000ден өйдө башталат. Ал эми павидамдагы видтер боюнча ар биринин өзүнүн акчалай сыйлыгы бар. Мисалы теннис боюнча тогуз коргоол, шахматтарда эркек аял болуп 2 команда да ар бир командага өзүнчө сыйлыктар бар. Теннисте шахмат, тогуз коргоол, стритболдо да бүт ошондой ар бир павидан бүт берилет акчалай сыйлыктын, неме командага өзүнчө берилет да. Кошумчалай кетчем бул оюндарыбыз баягы чыр чатаксыз, травмасыз жакшы өтсүн деп тилейбиз.